Мектеп жана бала бакча куруу зарылдыгы окуучулар менен мектепке чейинки балдардын мекемеге батпай жаткандыгынан улам жаралууда. Буга ички жана тышкы миграция, балдардын санынын өсүүсү, мектеп, бала бакчалардын эскилиги жетүүсү себеп. Мындай маалыматты билдирген вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова учурда жалпы билим берүү жайларында 384 000 бала ченемден ашык окуп жаткандыгын кошумчалады. Эл өкүлдөрү болсо мамлекеттин эсебинен курулуп жаткан мектептердин жагдайына кызыкты. 25 бала окуш керек. Ашып кетсе, бирок 45-50ден 60га чейин бала отурат. Ал жерде мына кайыр мектептерде 3 смен менен окутат, өзүңүз айткандай. Мына Чүй областында кайыр мектептерде 2 смен менен. Кайыр региондорго барсаң бала жетишпейт мисалы, ачык айтканда. Ушул мектептер салуу боюнча мына Бишкекке, көбүнчө мына Чүйгө мында кандай пландаштырып атасыздар азыр? Билим берүү министрлиги тарабынан карта жасалган, мектептердин картасы, ар бир мектеп боюнча канча бала окуйт, канча жыштык болуп атат. Мен жана айтып кетпедимби? Буга чейин бул жыл сайын айтылат, бирок Алтын Селбековна бир сиз мына жаңы өкмөттө иштеп атасыздар, жаңы өкмөт келди да ушул жаңы азыркы өкмөт мындай бир келечекке бир план кылып атасыздарбы? Ооба, саясат өзгөрөт бул боюнча. Бул жанагы анализдин гана негизинде ар бир салынган же болбосо жанагы мектепке биз болсо жооп беребиз. Ар бир аргумент менен эмне себептен именно ушул мектеп салынат быйыл деп. Бирок абалдан чыгуу жаңы мектептерди куруу үчүн агартуу тармагы бир эле мамлекеттин казынасын карап отурбайт. Чет өлкөлүк донорлордон, эл аралык уюмдардан, демөөрчүлөрдөн жардам алып келери белгилүү. Бир мезгилде Сауд Аравия 30 мектеп куруп берүү демилгесин көтөргөнү менен анын канчасы соңуна чыгып, маселе эмне болгону белгисиз бойдон калган. Бул маселени депутат Жанар Акаев козгоп, ачыктап коюуну айтты. Бирок абалдан чыгуу жаңы мектептерди куруу үчүн агартуу тармагы бир эле мамлекеттин казынасын карап отурбайт. Чет өлкөлүк донорлордон, эл аралык уюмдардан, демөөрчүлөрдөн жардам алып келери белгилүү. Бир мезгилде Сауд Аравия 30 мектеп куруп берүү демилгесин көтөргөнү менен анын канчасы соңуна чыгып, маселе эмне болгону белгисиз бойдон калган. Бул маселени депутат Жанар Акаев козгоп, ачыктап коюуну айтты. Бүгүнкү күндө такталып болсо 27 мектептин списоги түзүлгөн, анын ичинде 24 бул болсо авариялык жанагы 193 мектептин ичинен 24 авариялык абалда мектептерди киргизилген да. Толук документациялар жерлерине барып көрүп келишип, Араб Республикадан келишип, көрүп, тактап бүтүп, документтер толугу менен бүттү. Азыркы убакта биз болсо Министерство иностранных дел менен Министерство финанска кат жолдодук. Эми только акчасын күтүп атабыз. 30 миллион доллар бияка биздин счетко түшөрү менен биз болсо тендерди баштайбыз. Курулушу жылдап созулуп, бирок чала бүткөн мектептер убакыт өткөн сайын сапатын жоготот. Өлкөдө мечит курууда долбоор мыкты так иштелип чыгып, кыска убакытта ишке ашкан менен салыштырмалуу мектептики андай тартипте ишке ашпасына таң калган эл өкүлү Эмил Токтошов канча бала бакча, мектеп быйылкы планга кирип, канчасы ишке ашканын такташтырды. 2018 жылы 147 мектеп жана 22 бала бакчага кирген. Каржылоо боюнча. Биздин планыбыз боюнча 150 объект беребиз, социальный объект. Анын ичинен 74 бул мектеп бала бакчанын ичинде. И 4 бала бакча дептир биз пландашканбыз. Азыр 4-өнү бүтүрдүк, 5-син да подходко келип атабыз. Уже декабрга чейин бүтүрөбүз. Ошондуктан 150 объекттин толугу менен бүтүрөбүз. Мектептерге жанаша эле өлкөдө бала бакчанын тартыштыгы бир тайпада ченемден 2-3 эсе ашыкча баланын тарбияланышында курч көйгөйлөрдөн менчиктештирилип кеткен бала бакча имараттарынын 209-у соттошуп атып, мамлекетке кайтарылганы менен анын 30-ы ремонтко муктаж. 190-да бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик органдар отурат. Арасында эскиргени, жараксыз да бар. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 3, 4, 5, 6 жаштагы баланын саны 608 миңдин тегерек болсо, анын 24% бакчага барбайт. Бирок бакчада тарбияланган бала менен үйдөгү баланын айырмасы чоң экен. ПИЗа деген эл аралык аябай авторитеттүү изилдөө бар. Ошол изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча мектепке чейинки бала бакчага барган бала менен барбаган баланын айырмачылыгы где-то бир 5 ступеньге мындай айырмаланат экен да. Ошондуктан бул аябай мындай көйгөйлүү маселе болуп атат биз үчүн. 3 жашка чейин эң маанилүү экен да балдарды бала бакчага жана мындай өнүктүрүүгө. Ошону
кантип биз чечип атабыз? Бизде республикада 1050 китепкана бар экен. Китепкана. Ошол китепканалардын бүгүнкү күнү площадкаларындагы мындай кыска мөөнөттө хотя бы 3-4 саат барып китеп окуп бир кружокторго барганга шарт түзүп атабыз. Бүгүнкү күнү 9 китепканада ачылды. Бала бакчага бармайынча биз Кыргызстандын келечегин мыкты болот деп айтышыбыз күмөн болуп калат. Себеби тарбиянын баары жана сиздер айткандай бала бакчадан башталыш керек экен да. Ошондуктан буну чечиш керек. Маалым болгондой, соңку 5 жылда 158 мектепте 3 нөөмөт менен окутуу жүргүзүлсө, ага кошумча курулуш талап кылынат. Мындан сырткары 191 мектеп, 2 бала бакча авариялык абалда болсо, 380 билим берүү уясы капремонтко муктаж. Жыйында эл өкүлдөрү тарабынан аймактарда мектеп бала бакча курууда баланс сакталбай жаткандыгы да белгиленди. Билим берүү тармагындагы көйгөйдү чечүүдө олуттуу мамиле жасоо менен аткаруу бийлигин сапатты жакшыртууга үндөдү. Шекер Сатыбалдиева, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.